Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Биз бүгүн милиция элдин коопсуздугун камсыз кылып жатабы, деги эле милиция менен элдин өз ара мамилеси туурасында сөз кылабыз. Талкууга Ички иштер министрлигинин укук жана криминалдык анализ башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Шамшыбек Мамыров жана Борбор Азиядагы Эркин базар институтунун директору, Кесилеш дискуссиялык клубунун мүчөсү Сейитбек Усманов келди. Саламатсыздарбы? Талкуубуздун алдында айрым шаар тургундары менен ат жалында маек жүргүзгөн элек. Жарандар милиция тууралуу кандай ойдо? Анда ошол сурамжылоону чогуу көрүп алып, анан талкуубузду улантсак. Жакшы, өздөрүнүн кызматына жараша абалдардан пайдаланып иштешип атат. Милицияга биздин эл ишенбейт. Себеби өкмөттө бизде канча 20 жылдан бери стабильность жок өкмөттө. Анан кантип ишенет билбейм. Ой, уулумду соткасын 5 сааттын астында бир алдатып жибептир да, сатып берем деп кой, албала жок. Ай мен ошонун аркасынан түшүп милицияларга арыз жазып, ошону таап берлесем, таап бере албай эле койушту. Алар аны таанышат экен. Анан кийин бирне бир чалышып эле бирдеме кылып койду да, ошо менен этени чыккан жоксуң, ошо нубара болбой таштап койдум ошончо. Кереги жок деп арызымды кайра алып алдым. Чорныйлар менен иштешкендер бүт эле билип турат, ал бүт эле билет кичинекей болот эле. Анткени условия жоктон иштедигендер го деп ойлойбуз да. Шартына үй бүлөсүн багыш керек. Эми Кудай сактасын, эгер жардам болсо кайрылабыз. Так күнүбүз эле чөлөк. Бирок ишенебиз. Бизди коргойт, анан коргоп жүрөт деп. Эми азыр бүт жагы пара болуп кеткен го. Акча. Мен акча берсем карашат, акча бербесем жок. Бүт пара болуп кеткен азыр. Милицияда иштегендер өздөрү дагы ошол преступленияга барып, туура эмес иштерди жасагандар. Көбүнчө мен ойлойм, Бишкек шаарынын милициялары аракет кылып, шаардагы тартипти сактоого көп аракеттер жасайт. Азыркы маалда ишенбейм. Мен өзүм илгери милицияда иштегем. Ал маалдагы милициялар милиция болчу. Туура жол менен жүрүп, туура иштеп, туура эме кылышкан. Азыркы милициялар болсо ар бири билгендей, ар кимиси ар кандай иштейт. Каалоом бар да аларга айта турган. Баягы илери милициялар чындык, мындай адамгерчиликтүү, адамга адамдай обращение кылып эме кылчу да. Азыркы милицияларда ошондой болуп, өздөрүнүн тартипти алып, мындай кийингендерин кийими эмеси чыпыйып, как положено кийинип, формачан, анан кийин адамдарга барганда адамдар менен адамча сүйлөшүп, грубо обращение кылбай эме кылсын деген ушундай өтүнүшүм бар да ошо милицияларга. Мына Шамшыбек мырза, биз туш келдиге келген жарандарга ушул суроону узатып, аларды өзүбүздүн баягы суракка тарткан элек да. Айтсаңыз, ушул айтылган сындарды сиз кабыл аласызбы? Анткени көпчүлүгү сындап жатышпайбы? Эми биздин элибизде абдан бир нускалуу сөз бар да, ооруну жарышсаң өлүм ашкара кылат деп. Албетте миңдеген катмарыбыз бар милиция кызматкеринин арасында. Баягы бир кумалак бир кайым майды чиритет дегендей, ушу тартипти бузгандар, мыйзамдуулукту бузгандар кездешип атат. Сейитбек мырза, сөзгө деген сизге берсем да, сиз мына Кыргызстандагы милицияны изилдеп, реформалаш керек деп жүрбөйсүзбү? Сиз анан Батышта жашап келгенсиз. Сиз кандай баа берет элеңиз азыркы милицияга? Биздин МВД ошонун кызматкерлери эки баа бербекмин, себеби МВД эмне үчүн түзүлгөн? МВДнин иши бул правоохранительный орган. МВД иши элди коопсуздук бергени. МВД ишке коопсуздук берген жок. Демек МВД ишин аткарган жок, демек эки. Шамшыбек мырза, мына сиздер мындай сындарга баягы көнүп эле калсаңыздар керек. Бул сындар абдан көп айтылат эмеспи сиздердин тармакка каратачы? Анан негизи эле элдин ишенимин кайтарабыз деп толтура иш-чаралар дагы жүргүзүлүп келет. Мына ИКК дагы сиздерге жардам берип жатат. Ошол реформалардан майнап чыгып жатат деп бекем айта аласызбы? Туурасын пикирдин баарын биз кабыл алабыз. Ошону жоготуп, ошондон арылганга аракет кылабыз. Эки эмес бир койгон күндө дагы милициядан башка, бүгүнкүдөн башка акыбал жок да. Анан ошону реформа жасап жатабыз деген иштер, баягы иш-аракеттин баары текке кетти анда? Жок, мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Текке кеткен жок. Муну эки тараптуу. Биринчиден, кандайдыр деңгээлде методикалык окууда, каржылоодо, анан жамандыр жакшытыр ушу мына 4000ден ашык кызматкер кандайдыр деңгээлде эл аралык стандартка тиешелүү. Ошол көпчүлүгүбүз, басымдуу көпчүлүк түшүнүп атат да, ошо милиция биринчи кезекте жарандык коомдун өнөктөшү, шериктеши болуш керек да. Ошолордун социалдык, укуктук маселелерин чечиш керек да. Бизде элимиздин борбору бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын өнүктүрүүнүн концепциясын иштеп атабыз.
Буга чейин 2 концепция кабыл алынган да 98-жылы 2005-жылы. Бирок тилекке жараша мен айткандай 200-түлүк жана алдамчылык, көзбоючулук ушул нерсенин баарын теңирден тескери алып келди да. Сиз мүчө болгон ошол кесилиши дискуссиялык клубу тараткан билдирүүдө Кыргызстандын ички иштер министрлиги бандиттик орган бойдон кала берүүдө деп өтө эле ачуу тыянакты чыгарыптырсыз да. Анан ушинтип айтууга негиз берген кандай мисалдарыңыз бар? Айтып бере аласызбы санап? Мына УВД Московский райондук аттарын айтпайт экен, А.Н. деп айтып коет да. Вот ачыктык десеңер, бирок эме кимди кармап атат экен? Ачыктыкта кетпейт. Эми бул биздин сайт эмес да, биздин сайтты карасаңыз. Биздин сайтты карабайсызбы? Бул эми кайсы сайттан алып чыктыңыз? Бирок алар сизден алат да маалыматты. Мен дагы жолу айтып атам, сиз мындай сүйлөгөндө далилдеп сүйлөгөндөй кылып. Эми ушунун баары тең жакшы нерсе да, биз жашырган жокпуз да. Ушу болгон нерсенин баары мен айтам да. Коомчулуктун көңүлүн бура турган олуттуу бир кемчиликтер бар экенби? Ошолорду айтып бере аласызбы? Кайсылар? Ооба, мына өткөн жумада эле Абдул деген айыл чарба фирмага Губоптун ишкерлери кирип, алар иштегендери сабап, алардан $30,000 алыптыр. Алар ушунчалык корккондон акча берген туш болду. ГУБД ГАИ скорой помощьты өткөзбөй коюптур. Себеби мамлекеттик кортеж бараттыр. Анда сүрөтү бар. Кантип гаишник өткөзбөй коюптур. Экинчиден, мына Кыргызстандын ГУБД кызматкерлери Пакистандын жаранын сабаптыр. Бул качан болду? Бул 3 февралда. Жакында эле болуптур. Чакырыптыр, соткасын алып коюптур. Анан эмне үчүн мындай кылып атасың дептир. Түшүнүксүз жерден аны сабап, токмоктоштур. Анан ушул пакистандар жараны боюнча эмне иш болуп атыптыр? Маалыматты карап көрүңүзчү. Проводится служебное расследование деп турат. Бардык нерсе боюнча мына эмки нерсе мына эми ал мындай карай берсек, мына мен бир эле нерсени айтайын. Бул Пакистандын жараны боюнча мына атайын ушул кылмыш иш козголду бул боюнчачы. Дагы бир жолу айтарым. Эми муну сиз толтура кагаздын баарын алып келип, мунун баарын алып берсек айтып атпаймынбы? Мына миңдеген катмар бар кызматкерде эч кимди танбайбыз. Мыйзам бузуучулук болуп атат. Сиздерде бир кызыктай бир ой, мен айтып атам да. Кызыктай бир ой пайда болду да. Токто, мен бүтө элекмин. Токто, мен айткым келген милициянын жүзү ошол үчүн ушундай. Замминистр Тургунбаевдин жардамчысы ГАИнин кызматкерин сабады. Не болду ошол кызматкер менен? Кызматкерди жумуштан алыстатты. Бирок жумуштан кетирген жок, алыстатты. Шамшек мырза, ушул азыркы айтып жаткан факты боюнча сиз эми мындайда мен баары менен таанышмын. Дагы бир жолу айтарым. Жанагы эми тез жардам кызматын ГАИ кызматкер өткөзбөй деп. Мындай ар бир нерсенин өзүнүн милдети бар да. Мен деле мына сиз чөтөркөдө болуп келдиңиз, мен деле көп эле чөтөркөдө болуп атам. Эми ошол жерде жанагы тез жардам кызматычы, эгер айдоочу мындай эстүүрөөк болсо, башка жолду таап кетиш керек болчу. Бул дүйнөлүк практика. Дүйнөлүк практика президент же премьер-министр жумушуна 5 мүнөттө жесин деп. Сиз болуп турсаңыз, эми бир мамлекеттик коопсуздук деген бар да, туурабы? Анан бул боюнча мындай эми муну акыркы мисал, Шамшек мырза, мына акыркы мисал боюнча айтып атпайбы? Ошол эле милиция жана керек болсо министрдин орун басарынын жардамчысы ушинтип урду дегенчи. Жумуштан четтелбейт эле, такыр жумуштан кетти ал кызматкер. Ал такыр органы. Кызга эмне болду? Кандай кызга? Кызга эч кылган жок. Кыз деген өзүнүн милдетин так аткарды. ГАИ кызматкери өзүнүн милдетин так аткарды. Эмнеге мен окуганда турат? Ал жумуштан айдатылган жок. Сиз мындайда эми мен бул жерге ар бир фактын далилдеп бул передача келген жокмун да. Сиз мына передачада көрсөтүүдөн кийин жүрүңүз мен менен барыңыз. Мен ар бир маалымат боюнча эгер ошол такталган болсо, так ана мындай далилденген. Мен айтып атам дагы орун жасасаң өлүм ашкер алат деп. 20 жылга чейин калп айтып келип шерменде болуп атпайбызбы? Кемчилик бар. Келди ошол кемчиликтен чыгалы. Баарын чогултуп келип көрсөтүп айтып берип атпайсызбы? Сиз өзүңүз ошол ушундай бир абалга кабылып, анан милицияларды бир оң жолго жолдогон бир учуруңуз болду беле? Мисалы өзүңүз ошондой бир. Ооба, мен көчөдө баратканда ППСниктер туркиялык студенттерди бир Кытай жигити тутуп алыптыр. Документтериңди кара деп. Эмне үчүн токтоттуңар десем, айтышат. Документтери жок экен. Эмне үчүн документти текшерип атасыңар? Балким бир кылмыш иш кылат экен деп. Мындай балким кылат экен деп токтотуп коюшту. Ал балдар орусча билишпейт, кыргызча билишпейт. Тиги балдар ППСниктер англисче билишпейт же кытайча билишпейт. Ортосунда ушинтип кыйнап жарым сааттан бери туруптур. Биз сурамды досум мененчи, силер эмне кыйнап атасыңар? Булар кыргыз, булар конок катары келишти бизгечи. Бизде бизнес кылат же окуйт. Биздин жаранда Россияга барышса, аларды